Султан Раев, Пусу. Пусугөрдүн шаардан келгенден бери оозу жыйылбай калды. Башына чач бүтүп, эгине сакал чыккандан бери мынчалык чоң шаарды көрбөгөндүгүнөнбү, же шаар ошончолук эле кебине кут түшүрүп, узун сөз кылууга таасир бердиби? Айтор оозунан чыккан эки сөздүн бири шаарда мындай экен, шаарда андай экен. Көчөдө көргөндөргө да кызык кебин орток тутуп, көргөн билгенин чыпчыргасына дейре койбой бакылдап кирет. Элдин баары анын сөзүнө куштарланып жаткансып, айтканы айткан. Эмнени гана кепке тутпады дейсиң. Эки көзү көргөндүн баары эле ал үчүн бүтпөс хикая. Мүйүзү бар автобустан тартып, ал троллейбуска тил келбей ошентип атап алган. Жер астындагы ажатканаларга чейин, жада калса кыска көйнөк кийген аялдарды да кепке тутту. Үйүнө бирөө баш багып калса болду. Кулакка куймактай куюлган баягысын кайрадан баштап кирет. Жагыңды жапкыласыңбы же жокпу? Деп Зеки айткан катыны Зыйнаттын кебин эшитсе да эшитмексен. Кур дегенде шаарга ошончолук эле аңыз кылчу түзүк иш менен барсаны. Анда да жөндүү болмок. Окууга өтүп, сот болмокчумун деп 7 жылдан бери шаарда иштеп жаткан кызы Перигүлдүн айынан барган. Сот болмоктон олуя болсоң да кыштакка кел. Жашың да өтүп кетти. Сендей кыздар үй жай кармап, 2-3төн балалуу болушту. Жетишет. Сен сот болгучаң соттолчу адамдар калбай калат. Ошончо жүрдүң көкпеттенип. Шунуңа шүгүр, кайтеми. Сага ылайык күйөөнү да болжоп койдум, деп да бир жолу кат жазган. Бу каты көк муштумдай көгөргөн кызына кымындай таасир тийгизбестигин сезсе да, куру мүткө алдырып жазган эле. Чын эле ал сезгендей болду. Окууга илешмейин үйгө барбаймын, деп кызынан жооп да келген. Күндөрдүн бир күнүндө Пергүлдөн келген куш тилиндей кат Пусугөрдүн да, катыны Зыйнаттын да эсине оодарды. Мына сага бир бале эртелгеч болмок эле болгон экен. Пусугөр кызынан кат келгенде аны кайчы менен этияттап кыркып, үнүн бийик чыгарып, сөздөрдү муун-муунга бөлүп, эжелеп окуп кире турган. Бу сапарда эч нерседен бейкапар катты ачып, кагаз бетине жазылган сөздөрдү окуй баштады. Саламатсызбы, сүйүктүү ата, деп үнүн бийик чыгара, катты Зыйнат уксун деген ишаратта сөзгө басым кое окуду. Ал бул сөздү үн чыгара окуган соң, адатынча токтой калып, менин кызым да айланайын, апасынан мурда мени атаганын көрсөң, деп өзүнөн өзү корстон тартып маашырлана түштү. Чындыгында кызы шаарга кеткенден бери минтип бир кат жаза элек. Ал бул сөздү өз оюнан кошуп айтар эле. Болгондо да өзүн биринчи атай турган. Муну эшиткен Зыйнат денесине ийне сайгандай туйтуңдап, үйгө келсин өлүңдө отурайын сел саяк, 10 ай бою көтөрүп, омурткамда сыздатсам ушул оозунан чыккан дубасы. Саламатсыңбы, сүйүктүү ата, дегенин көрбөйсүңбү? Көр атасы төрөгөнсүп. Үйгө бир келсин, катка биринчи кимди жазарды үйрөтүп коеюн, деп кадимгидей опурулуп кирчү. Каттын бул жерине келгенде Пусугөр көзү умачтай ачыла түшкөнсүдө. Сөз кырааты бузулуп, эси эңги-деңги түшүп, оозуна сөз келбей селейип калды. Күйөөсүнүн кабак башы, үн кырааты өзгөрүлө түшкөнүн баамдай койгон Зыйнат бөйрөгүн таяна сөз ыргытты. Эмне үнүң чыкпай калды? Күйөөгө чыгыппы? Же окууга өтүппү? Пусунун соо көзүнүн карасы бүртүйүп тиякка бир, биякка бир жүгүрүп, чарасынан чыгып кетчүдөй туюлду. Ой, тилден калдыңбы? Аялы дагы ормое карады. Шерменде, деди Пусу муруттарын кыймылдата сүйлөп. Өлүппүз. Өлүппүз? Аялы бу сөздү кайталады. Ой, дагы эмнени баштап жибериптир? Төрөп салыптыр. Пусу селейген калыбында ачуу үн катты. Төрөп салыптыр дейсиңби? Аялынын оозу аңарая түштү. Кимден экен? Жазыппы? Кимден экенин кайдан билейин? Чорт жооп берди Пусу. Бирөөнүкүдүр да, катта жазбаптыр. Шерменде, ушуну кылмак эле, өлүңдү гана көрөйүн бет бак, элге кантип карайбыз эми бетим? Мен аны... Пусугөр дагы ачуу кырды. Түбүнө жетемин. Анымбы, аны... Түкүрүгү оозунан атып, тиштери кычырап кетти. Пусунун жини чукул, абу дебей топчудай мурдунун учуна чыга түшөт. Азырда ит атайы кармады.
эгерде Пергүл пешенесинде турганда жазабыза чабуудан да кайра тартмак эмес. Ачуусу бетине чыккан Пусугөр дубал боорундагы Пергүлдүн күлөп агып карап турган чоң сүрөтүн жерге чапты. Кечтим сендей кызды, эл караткан жүзүмдү жер караттың. Не алыңары саясың я, ушулбу кылганың? Senin tarbiyan bul. Ayalı pusunun üstünen sözünü oynattı. Kızına giyilikşe kalsam, boluşa götçeleң. Çaң жугузбай жүргөн kızın sızga oturguzdu bu. Iras boluptur. Kız kişini, oy kız kişini erkek kanday tarbiyalamak ele. Sağa kança aytam. Мындайда сөзгө жантыгынан жата калган аялы Тим турабы. Кызыл тилин жанып сай медиреп кетти. Кепке ындыны өчөтүшкөн Пусу аялына лам дебей өзүнүн өзү жинденип жатты. Дагы авадиш жасап койгон соп кудумман асты төрөп салгандай алып кеткиле кыйналып жатам дегенин көрбөйсүңбү? Алып кетет имишмин. Көрсөтөм мен сага көргүлүктү. Бул күнү Пусугөр да Зыйнатта кызынын булубалга кабылып калышына бирин-бири күнөөкөр сездиби? Сен антчисиң, сен минчисиң, мына эме деп экөөнүн тең сөзгө жыгылгысы келбеди. Эми мына шаардан көргөн билгенин азырда ооз калып, үйдүн ортосундагы жыгач отургучта коңшулары Саламат менен Пашаканга сөзү түгөнбөй төгүлүп жатат. Шаар дегениң бир укмуш турбайбы? Пай. Ошончо үй курган өкмөткө рахмат. Пусугөр каадалана сөз баштады. Үйлөрү бир бийиктейсиң, шок шойгон. Карасаң калпагың башыңдан түшөт. Тимелеби, көрсөң барбы? Ойбой, таң каласың. Ой, шаарды коюп, кызың тууралайтчы. Пашакан демитти. Кимден экенине берең? Таң. Өзү да жөндөп айткан жок, кызың түшкүр. Жаштык кылган экен да. Кызы жашаган жатаканадагы кыздарды көрүп, Пусу, күнүң түшкүр. Ушунча кызга күйөө кайдан чыксын? Ой, буларды экиден алсаң да түгөнбөйт. Минтип турса, бу жерде аялдар бык-бырдай кайнап кетет го. Эркектердин күнү не болот дейм, деп ой торган. Бу сөзүн Саламат менен Пашаканга айткысы келбеди. Пусу алардын 5-6 кызы бар экенин, бир да уулу жоктугун жакшы билет. Шерменде экөө тең бетин кармады. Ой, уят качты бул кыздардан. Ге аялдар, деди Пусугөр, үй жыйыштырып жүргөн аялы бу кепти укпасын дегендей кылып, төрөп коюп, албай кетип калышат экен. Андайлар дагы бар имиш. Өкмөткө рахмат, андай балдарды апасы калтырбай багып алат имиш. Кызым антпептир, өзү менен алып чыгып 7 айча эмчекте кармаптыр. Ошонусуна сүйүндүк. Бу да Кудайымдын пендеси да, деп чукуранган баланы Пусугөр чоп өөп койду. Мына бул эле даң кесе катын Кудайдын берген табергин ноокатек бала деп жактырбай жүрөт. Жактырбаса жактырбасын. Өзүм чоң айтам, кызымдын баласы да. Пусугөр бул экөө тең кызын кепке алып, кейип кирелекте сөздүн нугун башкага бургусу келди. Кызы канчалык жаман иш кылбасын, эл оозунда ал тууралуу канчалык жаман сөз айтылбасын ага баары бир. Укканда не? Өз баласын кечип жиберет беле. Жаштыкта ката кетириптир. Кызынын айтымында ал бирөөнү сүйүп калган эмиш. Анын жылуу сөзүнө ишенчү экен. Мындай болорун алдын ала кайдан болжосун? Турмушта жаңылбаган адам барбы? Ката кетирди, күнөөсүн сезди, чекилигин билди. Пусуда кызына жолуккан күнү бул иштин баарын билгиси келген. Ата, деди кызы, мени күнөөлөбөчү. Сиздин алдыңызда актана албаймын. Муну да өз бактыма таштаган кадамым деп ойлодум эле. Тилекке каршы андай болбоду. Жылуу кепке гана азгырылып жүрүптүрмүн. Бу катам бош кеткен жок. Турмушту үйрөтүп кетти. Пусу кызынын чоң адамдай сүйлөгөн сөзүн эшитип жатып, башка бир ойго сүңгүп кеткен. Деген ал ичинде. Баягы эмес кызым. Сөздөрү оорго. Оор экен. Жаш кезиндеги акылсыз сөздөрүнүн бири жок. Же турмуш ушундайбы? Билбейм кызым. Мунуңа мээм жетпей турат. Же болбосо жанагы сүйүү деген немең ушундайбы? Аны да билбейм балам. Сүйүүңөр татаалдашып баратат. Турмушту үйрөтүп кетти дедиң. Мунуң жөндүү кызым. Турмушту үйрөн. Бу сөздөрүн Пусу өзүнө өз айтып, сыртына чыгарган эмес. Шаарда аялдар көп экен, деди Пусу, экөөнүн кеп кыраатын башкага бурмакка. Баары супсулуу, өңдөрү аппапак.
Карап эле тургун келет. Мына бу силердин бетиңерге экели бет май сүйкөсөңөр да ошончолук агыра албайсыңар. Пусу кемдик тиштерин көрсөтүп күлүп жиберди. Бу силерди көрүп туруп, аттиңдейбиз да кысталак. Ой кайдан башыбыз айланып, Пусу көрүп бакылдап жатканда, тигидөгү Зыйнаттын кулагы чалып калдыбы, идиш аягын катуу кылдыратты эле, ал сөзүн баягын аялдардын кулагына жакын айтты. Карала турала болгон силерге үйлөндүк экен. Ойбал эле болуп тур бизге, таңдын көрө. Пусу соо көзүн ойноктотуп тамашага чалды. Экөө тең бул сөзгө бырс күлүп жиберишти. Бул эки аял күлсө барбы, тим эле кулагың тунуп чыгат. Айрыкча ооздоруна тиш салдыргандан бери эки курбунун күлкүсү аба жарат. Шаар көргөн эчкиден түңүл, деп Пашакан колжаң сайын катты. Шаарды бир көрүп алып, ниетиң бузула баштаган го, сен жамандын. Бу сөзүңдү Зыйнат укса, териңди тескери сыйрыбасын. Тескери сыйрычу деле тери калбады бизде. Кызганбай эле койгула, бизди ким карасын? Карагыдай баягы курак болсун, баягы курак деп коет. Тим эле биз ошондо көрбөй жүргөнсүп. Ай менен күндөн төрөлгөнсүп. Ийне жуткандан бетер арбайып шишке саяр этиң жок эле го. Ошону айтсаң, муну көр. Оолуксам 15-теминдегиси бар го мунун. Какшык сөздү Саламат илип кетти. Берек үйдөн Зыйнат чыгып келди. Дагы эмне деп мээңерди жеп жатат бу? Экөөнө карай кабак какты. Шаарда сулуу аялдар көп имиш дейт. Ой тыйсаң була ушкаңды. Көп болсо кетсин ошолорго, деди Зыйнат титиреңдей. Кетет элем го, бир нерседен корком, деди Пусу колундагы небересин таптап. Эмнеден коркуп калдыңыз? Саламат эрдин чүйрүдү. Мына бу Пусу аялын сөмөй менен көрсөтүп, алимент төлөгөндөн корком, карыздан өйдө болбой калам го, жарыктык. Аялдар ба деп күлүп жиберишти. Жаман алында мунун сөзү күч. Алдагы ноокатек небереси менен Зыйнат сөздү чын кабыл алып ороң этти. Шаар деп калыптыр. Суусунан өйдө сатып ичип, бир кумары таркап келсин. Муну кармаган адам жок. Ай, суу демекчи, деди Пашакан. Шаарда суу сатылат дейт го? Сатылбай анан, Зыйнат өз көзү менен көргөндөй жооп берди. Баары сатылат. Шаар сенин кара сууң эмес. Суу эмес, деди Пусу көр. Бир жолу гезиттен окуганын кеп оролуна салайын деген ниетте. Жапонияда кадимкеле абаны сатат эмиш. Таза абаны сатат дейт. Дагы бир сөз айтайынбы? Пусу каадалуу сөз тапкансып, көзүн бир башкача ирмеп жиберди. Мунусу өтө кызык. Айтпа дегенге көнчү белең. Кудай атобо, ушу сен эркек болуп калганыңа. Аял болсоң барбы, оозуңдагы тилиң жерге чубалып калмак экен. Бу Пусу итиреңдей кетти. Пешенесин тырыштырып, силерге айтса да айтпаса да жаман. Ушу дегениңерге дым этпей койсом. Анан жанагы замзам суусун берип да күн кеткен үн чыгара албай калып жүрбөгүлө. Тободе, жаман. Сөздү кулагы чалып калган Зыйнат колун бөйрөккө алып, жанареке жинди сууну көрсөтүп койсом, күрүп болгон тооктой какылыктап жибербе. Айтчу сөзүңдү жөн айт эмесе. Катындын чоңун алсаң ушуда. Пусу ордунан биргөдөй секирип алды. Ай бол деме, теңелби аныңа. Бу сулууңду азыр көрсөң да, сөзүңдү айтпайсың беме? Пусу унутуп калган немеден бетер чекесин тырмап, алдындагы небересин чоп эттире өөп сөзүн улады. Шаардын бир көчөсүндө баратсам, эстелик тургузуп коюптур десеңер. Кимге экен? Кимге эле, бир аялга да. Тургузсам некен? Ушу силерден эмнебиз кем? Каадалана кетти Пашакан. Туура кылышат. Аял болгондо да билесиңерби? Дешти аялдар. Жылаң ач немекен. Тим эле энеден туулгандай дырдай жылаң ач экен. Пусунун көзүнөн от жанып кетти. Ок, эмне дейт? Тобо, деп жакасын кармады Пашакан. Бетим, деп Зыйнат майланышкан бетин чымчыды. Ой, бул эмнеси отом? Саламат тим эле ал жерде өзүн тургузуп койгондой таң калды. Ит билсинбе? Ал аял эстелик тургузгандай кайсы тоону омкоруп салды экен, ушунусуна таңмын. Бетим, дале Зыйнат бетин чымчыйт. Ой, көчөдө өтүп бараткан бирөөдөн, көз айнек бала, ой бул эмнеси? Уят го, десем, көз айнек бала көзүндөгүсүн алып, аксакал, бу деген. Пусунун тили ушул сөзгө келгенде чалыштап калды. Тый ата, тилимдин учунда эле турат. Эмне деди эле? Ай, таң көрө. Таптым. Искусство дейт. Кокой, оозун чормойту Саламат. Ошо жылаң ач неме искусство болуп калыптырбы? Таң,
Желкесин кошурду Пусо. Менден сурайсыңбы? Аял-паялды коюп, алдагы балаңды сыртка тосуп келчи. Чыкыроонуп калыптыр. Алдыңды көлдөй электе, деди Зыйнат кабак башын бузуп. Пусуну кагып жиберди. Тосуп кой, караңгы кирип калды. Тосуп кой, караңгыда кирип калды, дешти берге көдө. Пусугөр сыртка чыкты. Каш карайып, түн кирип калыптыр. Ал небересин бакка көтөрүп барып, аласын ачты. Чиш, оолум, чиш, деди Пусо. Бу саам ай бал канактай көз жарган экен. Ай көрдүм, аман көрдүм, деп ичинен күн кетип, айдай бала көрдүм, деп буягын өз оозунан чыгарып улап койду. Пусо небересинин жүзүнө айдын жарыгында карады. Мурдуңма окшош экен, ичинен балага жибип кетти. Таятаңды тартыпсың оолум. Сени бөтөн сүбөйм. Таяныңа таарымба, ал ошондой адам. Азырынча ушинтип турсун, 1-2 күндөн кийин сени боорунан түшүрбөйт, деди Пусугөр. Бу сөздөр балага али түшүнүксүз. Чиш, чиш, деди таятасы, небересин колунан чоп эттире өөп. Бала туп-тунук саара кылып жатты.